Биздин катталуучулар, биздин подписчиктер жакшы мындай поддержка кылып атат, өздөрүнүн эле инисине көрүп. Биз дагы аларга жакшы ушундай бир жакшы сындуу жылкыларды көрсөтүп атабыз. Буту колу таза, уверенный, ким алса дагы жанагындай күйүп калбай турганын көрсөтүп атабыз. Бүгүн дагы буюрса Бишкектен Европа жылкысы, мына ушул жылкынын жашы 3 жашта экен. Курсактуу, мындай келишкен, мойну узун, жаңы тарбиядагы жылкы экен. Обратно бурсаң, ушул жака бастырганча көрсөтө берели. Жаңы тарбия экен, документтери үйүндө экен. Азыр мага ошо сүрөттөрүн жиберип коем, сүрөтүн гана кошуп коебуз дейт. Анча-мынча бирек төгүнүп койчу, Баяз. Анча-мынча чү деп бир төгүнүп койчу. Мына жаңы тарбиядагы жылкы. Мына жаш жылкы экен, мына чатты көрүңүздөр, чаттын кеңдиктерин. Жаңы тарбия жаныбар. Мына жаныбар азыр эми буту колдорун көрсөйүн. Мойну өтө узун экен бирок, мына. Бели, мойну узун жылкы келишкен экен. Мына. Өңү болсо, так өңү темир көк кара болуп кеткен. Темир көк кара болуп кеткен мына буттар. Бай билектер, муундары бүт таза. Биздин катталуучуларда мына сиздер жакшы, ушунчалык лайк басып, ушунчалык жакшы сөздөр жазсаңыздар, биз дагы жакшы нерсени көрсөтөбүз. Ордунан бир чү деп бир реакциясын көрсөтүп койчу ана. Мынанын бою канча деп аттыңыз эле? 1.70 үстү. Мына ушундай эле акырын бастырып бере. 3 жаш экен, жаныбар. Бул жаңы тарбия экен, Чынат жаныбар. Жакшы, тарбиясы келип эле калыптыр, эми. Бирок көп деле минилген эмес окшойт, бирок мына азыр бир аз эле бастырсак тердеп кетти. Көп деле чаппайбыз буну. Азыркындай ордунан чучу деп мындай анча-мынча реакциясын көрсөтөр. Биздин катталуучулар, кейиткилер Бишкекте болбосо да башка жакта болгон үчүн жылкынын кыймылдарын көрүш керек. Анан баасын сөзсүз түрдө айттырабыз. Бул жака бастырганча ушундай реакциясын көрсөтүп койчу гана. Бунун баасын реальный баа кылып коелу. Жана аябай эле баа 15-20 деп көбү айтып алышат, бирок сатыла турган баа кылып койсок, телефонго чалуулар жакшы болот, мынаяк бастыр. Баа арзан койсоңуз дагы телефонуңузга катуу чалып атат, средний баа койсоңуз да жакшы болот. Баа көбү кымбат коюп алат дагы, чалуу болбой калат. Ылдыйга буруң, жаныбарына. Баасын эми реальный баалап коюңуз. Канча деп айтасыз? Баасын жеңил эле коелу, 11500 деп коелу. Сата турган бааңыз 11500, Мына жаныбар. Бул бизде менин колумда документ жок, үйдө дедиңиз да. Документиндеги пародасы Сласка. Сласка, Польшанын Сласка жылкысы, жаныбар. Мына. Кызматтар, доставкалар болот. Бастыра бер. Баасы мына 11,5 миңге коюлду. Жаңы тарбия экен, эми калганын өзүңүздөр көрүп тарбиялайсыздар. Бул Польшаларды айтып өтсөк, булардын баалары бул жака бастыра бер. 4 жаш, 5 жашка чейин асман чапчы өтө өйдөгө жүрөт экен, себеби жаш кезиндечи. Жаш кезинде өтө кымбат жүрөт экен, кийин 5 жашка келгенде улакка салынат. Улакка салынган кезде кээ бир Польшалар аябай жагандай баасы асман чапчып, дагы мындай бир квартира чейин болуп кеткендерди көрдүк. Анан баа көбү 4 жаш, 5 жашка чейин баа өскөн сайын өзүлөрү жылкынын жашы өскөн сайын өсө берет экен бааларычы. Мына жаныбар. Бүгүнкү чаардагы жылкыбыз.